Эмне үчүн сыгыласың, эмне үчүн ойлоносуң, эмне үчүн кайгырасың? Бүгүн бардык адамдардын %70%ын карай турган болсоңуз, себепсиз кайгырып, себепсиз ойлонуп, себепсиз сарсанаа болуп атат да. Стресс, депрессия, кайгыруу, ичинен сыздоо адамды өзүнө өзү жеш маселеси өтө кыйнап аткан өчүрө. Аллах кимге жардам берет? Аллахка тынымсыз дуа кылгандар, Аллахка ар дайым жалынгандар маселеси эмне үчүн жардам келбей жатат? Дагы суроолор артынан суроолор көбөйүп атат. Мындай бүгүн отуруп алып, деңиздин жээгинде, бактардын ичинде, токойлордун ичинде, жамгыр жааганда мындай жерлерге келип алып акырын ойлонсоңуз, өткөн өтмүшүңүздү, азыркы деңгээлиңизди кайсыдыр учурларда сурагансыз да Алладан. Азыр жеткен нерселериңизди кече Алладан сурагансыз. Бүгүн болгондугу үчүн, бүгүн жетип алгандыгыңыз үчүн кайра шүгүр кылышты унутуп коюп атабыз да биз. Мен өкүнөмүн, кээде коркомун, кээде кыжалат болуп көз жаш төгөмүн. Эмне үчүн? Эки жүздүүлүктөн. Аллага проблема келгенде эле келип жалынам, проблема жоголуп, кыжалатчылык, сарсаналык кеткенден кийин кайра эле ойноп күлүп, Кудайды унутуп калгандар бүгүн өтө көбөйүп атат. Эй Раббым, бизди андай эки жүздүүлөрдөн кылбагын. Ар бир учурда шүгүрчүлүктү бекем кармаган инсандардан кылгын. Самолетко чыккан адамга окшош. Самолетко бир адам чыгат, түшкү чейин Кудай деп кетет да, эгер самолеттон корксо. Самолетто мындай силкинүү деген нерсе бар. Кетип атып эле дуп таштайт. Ошондой таштаган учурда буну биринчи чыккан адамдар жүрөгү кадимкидей коркот. Бардыгы эгер опасный время боло турган болсо, коркунуч жарата турган болсо, келиме келтирет, коркуп калышат бардыгы. Коркунуч келгенде Кудай деп, башка учурда каалаган күнөө иштерди кылып жүргөндөр ойлонушуңар керек. Эгер күнөө кылгың келсе, Аллах жараткан жердин үстүндө күнөө кылба. Эгер күнөө кылгың келсе, Аллах жараткан сууду ичпей күнөө кыл. Эгер күнөө кылгың келсе, Аллах көрбөй турган жерге барып күнөө кыл. Эгер күнөө кылгың келсе, акыретте мункар накир келип менден суроо жооп кылбайт, суроо жооп албайт, мен промой бесправа бешикке киремин десең, анда күнөө кыла бер. Эгерде күнөө кылгың келсе, эртең тозого кетип жаткан учуруңда жок, бул бешикке кирет деп бирөө сени бешикке алып кирип кете турган тааныш билишиң боло турган болсо, анда күнөө кыла бер. Айтайын дегеним, күнөө кылба. Бүгүн комфорт зонасына кирип кетип, адамдар жеңилдик, жумшактык, рахат жашоону издеп, мына жан дүйнөсү ташбоор болуп, эгоист болуп бүттүк бүгүн адамдар. 20 жашар айдагы бала менен шаардагы баланы салыштырып көрүңөр, шаардагы бала өзүмчүл, орус тили билип алган, эгоист, бирөөгө бир нерсе берейин деген адам эмес да. Айтайын дегеним, бүгүнкү ичибиздеги кызганыч, кысылуу, сыгылуу, ойлонуу, ашыкча ойлор бизди жеп жаткан, кээде бирөө кичине семирип калса, ошо нерсе кыйнай берет ал адамды. Качан арыктайт экенмин деп. Болбогон нерселер үчүн ойлонгондор, сыгылгандар өтө көбөйдү. Эмне учурда болсо дагы менин бир правилам бар, эрежем бар. Жоготкоnuма дагы шүгүр, тапканыма дагы шүгүр. Мен эч нерсеге өкүнбөйм. Бир нерсе күчтүүрөөк, бир нерсе доллар алдыма пачка келип калса, кубанып дагы кетпейм. Шүгүр кылам, жоготконума дагы шүгүр, калтырганыңа дагы шүгүр, бергениңе дагы шүгүр, алганыңа дагы шүгүр кылам. Ошол эрежени сиздер дагы карманышыңыздар керек. Ар бир учур Алладан. Ар бир учур Алладан. Анан ар бир нерседе жакшылык бар. Башыңызга проблема келеби, кубаныч келеби, кайгы келеби, түйүш келеби, бардыгында эгер сиз билсеңиз, билбесеңиз айырмасы жок. Баары бир Алладын жакшылыгы бар. Ошондой экен, жакшылык дагы, жамандык дагы Алладан, тагдыр Алладан. Демек сиз эмнени ойлонушуңуз керек? Неге сарсанаа болосуз? Неге кайгырасыз? Неге кыжалат болосуз? Балдарыңыз келечегин ойлойсузбу? Балдарын келечегин ойлоп, менмин деген частный школаларга киргизип, садиктердин алдысына киргизип, сиз бербеген тамакты берип, жедирип, ичирип, баласы барып наркоман болуп кетип атат. Айтайын дегеним, сиз өзүңүз билген сонун комфорт зонада балаңызды чоңойтконуңуз менен, эгер Алланын жазганы башка боло турган болсо, башка жака кетет балаңыз. Көп дуа кылышыңыз керек. Күчтүүлөр жөнөкөйлүктөн чыгат. Күчтүүлөр кысымдан, кыйынчылыктан чыгат. Бүгүн башыңызга түйүш келип аткан болсо, сиздикиден 10 эсе күчтүүрөөк проблемасы барлар бар. Бүгүн 30 миңге күйсөңүз, 30 миң долларга банкрот болгондор бар. 30 миң долларга күйгөндөр бул жерде бирөө чалкасынан жатып өлүп атат. Айтайын дегеним, адамдар бүгүн тынчтыкты издеп атат. Жан дүйнөсү толбой атат. Куддум тамак сонун, бирок тузу жок тамактай да. Жашоосу ошондой болуп атат. Тузу жок, мазасы жок, кайфи жок жашоосунун.
Өзү ойлоп аткан жашоодо жашап атат, бирок баары жашоосунда ырахат жок. Неге? Ал Раббысын жоготуп койду да. Раббысы жок жүрөк ал адамды кыйнап коет. Эгерде бул жүрөгүңүздө, көңүлүңүздө Аллах болбосо, анын ээси эгесин кыйнап коет. Сизди кыйнап коет. Мен табияттара көп чыгам, мындай жамыр жауып атат азыр, сонун Истанбулдагыдай жарым саат жамыр, жарым саат мындай тынчтык. Жамырга чыксаңыз, табиятка чыксаңыз, жаратылышка чыксаңыз, эмне үчүн жүрөгүңүз эс алат, билесизби? Бар жокту унутуп каласың, билесизби? Неге? Bunun sırrı biri. Nege deseniz, al жерде жануарлардын үнүн угасыз, куштардын сайраганын угасыз, табияттын, сулардын шалдырап аткандарын угасыз, жүрөгүңүз жан дүйнөңүз эс алып калат. Неге десеңиз, bunun сырры ошол угуп жаткан нерселериңиздин бардыгы зикир да. Куштарда, жануарларда бардыгы Аллага зикир айтып турат. Могу шаарда машина тит пап, эй, деп атам, аз жагын сындырып коем. Андан мында ушундан башканы укпай калдыңыз азыр шаарда. Табиятка чыксаңызчы, куштар сайрап аткан, бул зикир да, Аллахны зикир кылып аткан. Ошо зикирди укканыңызда жан дүйнөңүз тынчсанып калат да. Психологдорду бардыгы стресстен чыгыш үчүн прогулка кылып паркка бар дейт го. Ошол бул нерсе ушунан зикирдин себебинен урматтуу мекендеш. Үйдө эле отуруп алып, 4 дубалдын ичинде эле отуруп алып зикир кылсаңыз жүрөгүңүз тынчсанат. Табиятка чыксаңыз да автоматически тынчтанып калат. Бунун себеби ошол зикирди сүз кулагыңыз менен угасыз да. Ошондуктан көп зикир кылыңыз. Субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Албетте мен өзүмө зулум кылуучуларданмын. Көңүлүңүз караңгылашып, жан дүйнөңүз караңгылашып, түнүңүз караңгылашып, айдын 15 караңгы, 15 караңгылашып, бардык караңгылык сизди башыңызда капталып, кептелип, тапталып калган учурда, ошо караңгылыктан үмүт деген нерсе сизди жарыктыкка алып чыгат. Ошол үмүт не десеңиз, Аллага болгон ишенч. Эмне учур болбосун Аллага ишенчиңди жоготпо. Кайсы күнөөм үчүн дебе. Эмне болбосун, кайсы учур болбосун, Аллага не? Үмүтүңдү чөктүрбө, үмүтүңдү үзбө. Бүгүнкү сага келип жаткан кашыктай проблема, эртең чоңойгон учуруңда, бүгүн жашың 20да, эртең 40ка чыккан учуруңда, жашың 20дагы учурдагы проблемаларды эстеп 40 жашка чыкканыңда күлөсүң да. Ошол учурда коркон экем, ошол учурда ыйлаган экем, ушул дагы проблемабы деп 40 жашыңда күлөсүң. А 40 жашыңда сага проблема деп түйүлгөн нерселер 60 жашыңда күлкүмүштүү болуп көрүнөт. Бизнесмендерди карасаңыз, ошо башына бизнес баштаганда өтө көп кыйналат, бирок ошол учурларды эстеп күлөт да. Барып сага кыйын болгон нерселер сен үчүн күлкүмүштүү болуп калат. Неге? Сен себеби өстүң да. Аллах Таала сен дуа кылган нерсеңдин бардыгын акырын тепкич кылып берип атат. Дароо берип койбойт. Жашоонун кызыгы дагы ушунда. Күрөшөсүң, токтобойсуң. Күрөшчүлөр, самбисттер бир баягы тегерек бирдекеге чыгып алып күрөшө турган болсо, сен күн сайын күрөшөсүң жашоо менен. Тынбайсың. Күн келет, ушул сенин башыңдагы проблемалар, ушу көйгөй маселелерди эстеп алып күлөсүң да. Мен ошон үчүн ойлондум беле. Ушу бир кыз үчүн кайгырдым беле. Ал түн клубтагы каяктагы көчөдө калган кыз үчүн ойлонуп жүрдүм беле. Сен 15 күн өтүп, 15 ай өткөндөн кийин ошо кыз сен үчүн жаратылбаганын, ошо кыздан айрылып кеткендигиң, ал сага кыянат кылып, эң туура иш болгондугун өзүң жакшы билип каласың. Себеби Кудай Таала сага андан дагы кереметирээк, андан дагы жакшыраак жашоону көрсөтүп коет да бул жакта. Веревканы алып өзүмдү асам, ой, таштап кетти, кыянат кылып кетти деп веревканы сарайга алып барып асайын деп аткандар, чоңураак бир этажга чыгып өзүм таштайм деп аткандар, ал ишиңден кайт. Ошол иштерден өткөн адам катары жеке мен мына алдыңда туруп сүйлөп атам. Бул иштериңди кайт, бул иштериңден токтот. Бул менен береке таппайсың. Өлүм чечим эмес. Өлүм бул тоскундук. Сени кысат. Сен өлүп кутулдум дебе, тутуласың. Суроо жообуң өтө оор болот. Жаныңды кыйгандыгың үчүн эки эсе кыйналасың. Күн келет, эстеп күлөсүң ошо өткөзгөн күндөрүңдү. Ушуга да кайгырдым беле, ушул дагы ойлондум беле деп. Эмне келсе Алладан. Эмне болсо жакшылык. Жакшылык деп биле бер. Жашоого жылмайып кара. Жокко чөккөндөр, бар болсо көп текебир болгондор көбөйүп атат мындайлар. Мындайлар алыска барбайсыңар. Ошондуктан Аллах Таалага ким таянса, Аллах Таала ага жардам берет.
Çın жүрөгүн, çın içindeki niyetin Allah Taala anın niyetini bilip turat. Kalp ele tişinde aha men işenem deş emez. Çın жүрөктөн işengen adaga Allah ар дайым жардам берет. Бүткүл дүйнө чогулуп келип, сени өлтүрөмүн десе Allah Taala сени сактап калат. Бирок Allah Taala азабын сага жиберсе, бүткүл дүйнө чогулуп келип, Алланын азабынан сени сактап кала албайт. А? Фираун мен Кудаймын деп чыкты. Ошончолук дөөлөтү бар эле, ошончолук аскерлери бар эле, бирок не болду? Ошондой чоң СССР келди, бирок бардыгы талкаланып жок болуп кетти го. Бул жерлер кимдерден калбады? Бул жерлерди ээлеш үчүн не деген жандар кетпеди? Сен дагы эртең кетесиң, мен дагы эртең кетебиз. Мына бүгүн число канчасы? 20-июнь экен. 20-июнь. Дагы 100 жылдан кийин 20-июнунда мен мына жердеги турган булар эч кимиси болбойт. Сен менен мен угуп жаткан сен дагы болбойсуң. Экөөбүз тең болбойбуз. Акыретте астыбызда жердин астында суроо жооп болот болот бизге. Бирөө рахат болсо, бул рахат жашоого алданып не кереги бар? Кайф, рахат жашоо эртең азабы өтө түбөлүк тозок боло турган болсо, бул рахаттын не кереги бар? Кыйынчылык, кысынуу, сыгылуу аз эле болуп, андан ары бүт бейиш, жыргалчылык боло турган болсо, бул азап деп эсептелинеби? Өзүң ойлоп көрчү. Сен ойлоп жаткан сигарет, сен ойлоп жаткан кыздар, арак, бүт бардыгы натыйжа алуу деп ойлойсуңбу? Түбөлүк рахат береби? Жок. 2 күндөн кийин дагы кайра каалайсың. 4 күндөн кийин дагы кайра каалайсың. Бул каалоо эч качан түгөнбөйт. Сени жетелеп алып барып, сазга, балчыкка белиңден батырат. Аягы бар тозокко түртөт. Ошондой экен, башы азап, аягы жыргалчылык, бул азап эмес. Бирок башы жыргалчылык, аягы азап болсо, бул чындап азап. Ойлон, бейиш тозокту тандаш өзүңдүн жолуңда, өзүңдүн кебиңде. Аллах Табарак ва Таала сен сөз түрдө мындай адам болосуң деп жараткан эмес. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Алаксытай турган нерселер бул дүйнөдө өтө көп. Болгону бүгүн адамдар секирик жасабай атат. Коркуп атат, сыгылып атат, ойлонуп атат. Өзү үчүн эмес, өзгөлөр үчүн дагы жашашты билбей калды. Аллах кимге жардам берет? Аллахтан коркуп, анын буйруктарын аткарып, күнөөдөн алыс болууга аракет кылгандарга албетте Аллах жардам берет. Аллах албетте таквалар менен. Кимдер менен? Аллах таквалар менен. Ошондуктан да аракет кылышыбыз керек таква болгонго, таквачылыкты кармаганга. Бүгүн ишенип жеп аткан нерселерибиз дагы халал, харам, андай мындай деп күнө чыгып атат. Халал сертификат дегендердикин дагы андай мындай деп чыгып атат. Таквачылык маселеси жешиңде, турушуңда, басышыңда, көз карашыңда бардыгында таквачылыкты туура кармашың керек. Көзүбүз бирөө, бирок көз карашыбыз экөө да. Биринчиси бир аялга жакшы көз караш менен жардам берейин деп карайсың. Экинчисине шахват көз менен, бул сонун аял фигурасы сонун экен деп карайсың. Ошо эки көз караштын бирөөсүн өчүрүшүң керек. Бирөөсү гана калыш керек. Кандай жардам бере экенмин? Кандай колумдан жардам келет деп. Ошо көз карашта карашың керек. Бир эле жолу. Көрдүңбү? Биздин фарыбыздын эки түрдүү болот экен да фарыбыз. Неге кулагыбыз экөө, көзүбүз экөө, бар жок экөө? Неге жүрөк бирөө десеңиз, жүрөк урматтуу мекендешим, качан өзүнүн ээси менен, жүрөк дагы негизи экөө, экинчи бөлүгү кайсыдыр бир аялда да турат. Ошо аялга бириккенде жүрөктөр негизи бири-бириге бириккендигинин негизинен бактылуу болосуңар, кубанасыңар, сүйүнөсүңөр. Жүрөк дагы жуп менен жаратылган. Болгону сенин жуп жүрөгүң башка аялдын ичинде. Аял болсоң эркектин ичинде. Ошондуктан да келип бул жыныстык катнаш, рахат ошондон негизинен үй бүлө бактылуу деп ойлошот кээ бирөөлөр, бирок бул дагы эмес, негиз эмес. Гараж ойноп, мышк чычкан ойногонуңарда бул рахат бат эле бүтүп калат. Бирок ар дайым рахат алып жашаш үчүн жүрөктөр бири-бириге биригет. Ошондуктан сизге жаккан, сиз сүйгөн аял менен бириккениңиз учуруңузда жүрөгүңүз тынчтанат. Али радиаллаху анху Фатима энебизди көргөндө бардык ооруларын, касалдарын унуткан. Неге? Жүрөктөр бириккен бул учурда. Таква болгонго аракет кыл. Качан башка аялдардан тынчтанганыңда, токтогонуңда Аллах Таала жүрөгүңө, өзүңө никеңдеги болгон аялыңа карата рахатты берип коет. Качан рахатты башкалардан издегениңде аялыңа болгон рахатты алып коет. Экинчиси,
Сабыр кылгандарга. Албетте Аллах сабырдуулар менен бирге дейт кереметтүү Куранда. Бүгүн сабырыбыз кандай? Bir kişine kıyınçılık gelip kalsa kaysı күнөөмүшүн дейт да кээ бирөөлөр. Күнөөң толтура. Sen самсан убагында жеп койгонсуң, эми карзын төлөп атасың. Бул дүйнө шайтандын бир дүкөнүгө окшош. Эмне алсаң да о касса турат ал жерде. Баары бересиң, баары төлөйсүң. Сабыр кылышыбыз керек. Сабыр кылышыбыз керек. Аллах жолунда сабыр кылышыбыз керек. Бирок сабыр десе эле бирөө балаңызды уруп бир жерин сындырып койсо, мыйзам чегинде иш кылыш керек бул учурда. Сабыр кылышыбыз керек экен деп уруп өлтүрүп коеюн деп атса дагы, бычак сайып кетип атса дагы эми сабырдуулар менен бирге экен деп отура бериш кереги жок. Мыйзамдын чегинде сотко бериш керек, каматыш керек болсо, мындайларга мыйзамдын чегинде чара көрүш керек. Сабырдуулар менен бирге дегени сиздин башыңызга мисалы үчүн себепсиз оору келип калды, эч кандай диагнозу жок. Шариятта бир нерсе бар. Себепсиз Аллах Таала кайгы берет, себепсиз кубаныч берип коет. Кээде билесизби? Кайгырып отуруп эле кокусан сүйүнүп кетесиз. Жакшы нерселерди ойлоп. Бул Алладан да сизге келген нерсе. Анан кээде кайгырып туруп, кээде дароо эле сүйүнүп, кээде сүйүнгөн абалда дароо эле кайгырып каласыз. Бул дагы Алладан ошол учурда зикир кылышыңыз керек. Мени эсте деген белги бул. Андан кийинкиси тобокел кылгандарга Аллах Таала ар бир аракет кылып натыйжасын Аллахка тапшыргандарды Аллах жакшы көрөт. Ким Аллага тобокел кылса, Аллага жетет дейт. Тобокел кылгандар бүгүн өтө азайды. Тобокел кылгандар, рисковать эткендер бүгүн өтө азайды. Чындыгында аз, кол менен эсептелүү. Бизнесте болсун, жашоодо болсун, тобокел кылгандар жок келсе. Эмне болсо акырын Аллага тапшыр. Sen konteynerde aç. Klient kelebe kelbeyi, klienti жибербей, Allah'ın işi. Sen Allah'ın işige başыңды tıkpa. Sen işingdi kıl, sebebini kılıp koy, anan al kalganын Allah'a tapşır. 100 банясы болса, 101-ci баня кылып ачыр. Allah берүүчү, Allah алуучу. Allah жолунда күрөшкөндөргө, жихад кылгандарга. Албетте урматтуу мекендешим, жихад дегени, согуш дегени бүгүн кайсыдыр бир өлкөгө барып согуш эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир согуштан кайтып келип жаткан учурда сахабаларга биз азыр кичинекей жихадтан чоң жихадка келатабыз дейт. Сахабалар бул жерде өлүм болду, бул жерде согуш болду, кандайча мындан да ооруак жихад болобу дегенде пайгамбарыбыз эми ар ким өзүнүн нафси менен жихад кылат, өзүнүн нафси менен күрөшөт. Мына ошол эң чоң жихад дейт да. Бүгүн пенделер бардыгыбыз жалгызбыз. Телефон менен жалгызбыз. Эч ким жокто жалгызбыз. Ар дайым жалгызбыз. Сен жалгыз калганыңда да жалгызсың, жалгыз турганыңда жалгызсың. Бардык адамдар бар жерде дагы жалгызсың. Түшүнүп атасыңбы? Кээде адамдардын ичинде кылган ишиңди эч ким жокто кылып атасыңбы? Сен эки жүздүү болуп каласың. Сен адамдардын ичинде дагы жалгызсың. Адамдар жок кезде дагы жалгызсың. Акыретте дагы жалгызсың. Бул процессти жакшыраак үйрөнүп ал. Акыретте дагы жалгыз жооп бересиң деген. Пайгамбарыбыз айтканы ошо сахабаларына биз нафсыбыз менен күрөшөбүз эми дейт. Бүгүн үммөт нафсыбыз менен күрөшүбүз керек. Алладан коркуп, нафсыбыз менен күрөшүп, камера бар бекен деп жаман коркосуң го. Эл жок бекен деп жаман коркосуң го. Эч ким жок деп бүт күлүштөп телефонун бузуку сайттарга кирип аткан учуруңда Алладан корк. Бүт занавескаларды тартып, арам иштерди кылайын деп жатканыңда Алладан корк. Ошо жалгыз калганыңда, телефон менен разнараз калган учуруңда Алладан корк. Негизи ушу экен, жалгыз калганда кимсиң? Негизги жихад сен нафсың менен күрөшүү экен. Адилеттүү адамдарга Аллах жардам берет. Адилеттүүлүк менен өкүм кылган, башка адамдарга калыс мамиле кылгандарга Аллах жардам берет экен. Адилеттүүлүк не десеңиз, бүгүн адилетсиздиктер кылып, адилетсиз жүргөндөрдүн адилеттүүлүктөрдү үйрөндүм, адилеттүүлүктү үйрөндүм дейт да. Бүгүн доомат кылгандар, провокация кылгандар, аркадан ушак кылгандар, шыбак кылгандар, бүгүндү жөндөн жоң команда болуп алышкан гыйбат командасы, ушак командасы. Сөз отуруп алып, жыныс мүчөсүнөн баштап эч нерсеси калбайт гыйбат кылышат да.
Төрт erkek birigi болса, мен мына кыз менен жүрөм деп бири-бириге кылган күнөөсүн мактанат. Эх шерменде, эх Аллах өмүрү берген ысырап сен үчүн. Адилеттүү бол. Ар бир нерседе адилеттүү бол. Өзүң чайканада кеңири кекирип пловторду, шашлыктарды жейсиң, аялың үйдө ачка отурабы? Кана сенин адилеттүүлүгүң? Же аял болуп туруп күндө ар кандай кафелерде, түнк клубтарда жыргап жүрөсүң, күйөөң байкуш Россияда иштеп жүрөт. Аркасын суукка берип. Сен бул жакта подружкалар менен көрүнгөн кафеде жыргап жүрөсүң. Жашоо ушундай экен да деп коюп. Кана сенин адилеттүүлүгүң? Койчумандын аялынан үлгү ал дей берет экен да. Анын Акимдин аялы, "О, кандай аял болду экен" деп кызычуу чыгарып, Аким да айтат экен, "Сен барып койчумандын аялын көрүп келгин, ошондон үлгү алгын, сабак алгын" дейт экен. Баягы аял эми ушунча кызыгып барып көрөйүнчү деп келип карасак, койчумандын аялы бир чөлгө жакыныраак жерде, ыстык жерде жашайт экен. Аялы такылдаса эшиктен, "Ким бул?" Аял киши. Аял болсо киргизем деп кирип, "Суу ичип алайын" дейт экен. Анда туруп туруң деп өзү ичип аткан жылуу сууду таштап, үйгө кирип муздак сууду алып чыгып берет экен. Сен өзүң ыстык суу ичип атат элең, неге үйгө кирип мага муздак суу алып чыктың десе, азыр талаада өмүрлүк жолдошум менин эрим ыстыкта кой кайтарып, жылуу ыстып калган сууду ичип атат. Ал жакта күйөөм кыйналып, ыстыкта ысык суу ичип жатса, мен бул жакта салкында салкын сууду ичсем, кана менде адилеттүүлүк дейт да. Мен аялдык милдетим каякта калат дейт да. Баягы Акимдин аялы жерди карап ошондон нары кеткен экен да. Бүгүн комфорт зонада эри таап келгенди жеп коюп, уурдуктанбы, туурулуктанбы айырмасы жок, жыргап, кайфтын ичинде жүргөндөр балдарыңар ким болот? Өзүң дагы бакыт таппай атасың, муну өзүң дагы жакшы билип турасың. Дубаны ар дайым башкага кылгандарга Аллах жардам берет. Дубаны ар дайым башкаларга кыл, ата-энеңе кыл, ата-энеңе сөзсүз түрдө дуа кыл. Өзүң өнүгөйүн десең дагы ата-энеңе дуа кыл. Ар бир намаздан кийин ата-энеңе дуа кыл. Өмүр берсин, береке берсин. Береке деген эмне дегени десеңиз, береке бул Аллахтын аскерлеринен болгон бир аскер. Жамгыр Аллахтын бир аскери, шамал Аллахтын бир аскери, ошол сыяктуу аскер. Береке дегени кружкага келсе бул сынбайт да вообще. Береке дегени анандай сууга келсе, суу берекелүү болот, түгөнбөйт. Ушул береке дегени акчага келсе, акча түгөнбөйт. Береке дегени өмүргө келсе, өмүр узарат. Береке дегени ушундай нерсе да. Ар бир нерсени көбөйтүп, күчөйтүп берет. Аллах өмүрүбүзгө береке берсин, ден соолугубузга береке берсин, иштерибизге береке берсин. Ошо берекеден ажыратпасын Аллах Таала. Анан дуаны ар дайым не башкалар үчүн кылат экенсиз. Пайгамбар Муса алейхиссаламга Аллах Таала кандай жардам берди? Фираундан качып келген учурда алдында Кызыл деңиз турат. Аркасында Фираундун аскерлери турат. Целый армия турат. Дүйнөнүн жарымын аскери турат, мындайча айтканда. Эми не кылат? Албетте Аллах Таала ага Муса алейхиссаламга таягыңды деңизге тийгизгин деди. Экиге ажырады, качып кетти. Аскерлер келгенде деңиз экиге жабылып, аскерлер бүт жер менен тегиздеп өлүп калды. Мындан не сабак алабыз десеңиз, биринчи кадамды сен кой. Биринчи кадамды сен кой дегени. Эркек сен биринчи кадамды кой дегени. Муса алейхиссаламды Аллах Таала ошол таякты келип деңизге тийгизгин дегени, аракетти сен кыл дегени да. Аллах Таала муктаж эмес эле анын таягын жерге деңизге тийгизишке. Мындай эле ачып койсо болот эле. Мындай эле суусуз эле өткөзүп койсо болот эле. Же аскерлерди жөн эле жок кылып койсо болот эле. Бирок неге деңизге таягыңды тийгиз дегени бул аракетти сен кылгын пендем, биринчи аракет сенден болсун дегени. Ошондуктан да сенден аракет, менден берекет дейт. Ар бир жаатта эркек киши аракетти биринчи кылыш керек экен. Аялдар, кыздар келип жуучу болуп келбейт го эркек кишиге. Балаңызга жуучу болуп келдик деп, Жок, эркектер барып жуучу болот. Ата-энесин жиберет. Ошол сыяктуу мисалдар да бар жокто эркек биринчи кадамды коет, жоопкерчиликти мойнуна алат, акыретте да көп нерсеге эркек жооп берет. Себеби биз аялдар үчүн эмес, аялдар биз үчүн жаратылган да. Муса пайгамбарды ошентип сактап калат, куткарат. Андан кийин Юсуф пайгамбарды аныга бир туугандары көрө албастык кылды. Кудукка ыргытып жиберишет. Кийин Египетте кул катары сатылып кетет.
жалган жала менен түрмөгө дагы түшөт. Бирок кийин барып Аллах Таала ошол кыйынчылыктардан куткарып, аны мамлекеттин казначысы даражасына чейин жеткирип коет да. Бардык акча сенин колуңда деген, сейфтин күлүчү сенин колуңда деген, калганын кыла бересиң деген. Акча болсо, ошол музыканы заказ берет дейт го. Көрдүңбү? Аллах Таала Юсуф алейхисалам кыйнады, бирок даражаны өтө күчтүү берди. Андан кийинки кыйынчылыктар кандай болду? Юсуф алейхисаламдын дүйнөнүн эң сулуу адамы болгон. Фираундун аялы көрүп, ар күн сайын көрүп, кызганат, кыйналат, каалайт. Сулуулук өтө күчтүү болгон. Кээде башка аялдар келип калган учурда Юсуф алейхисаламды көрүп, мага кыркып аткан жемиштерин алаксып калып, Юсуф алейхисаламды карап калып, колдорун кесип кетип, колдорун да кескенин билбей калат эле да. Ошончолук деңгээлде сулуу эле. Анан карап, Фираундун аялы айтат эле: "Силер Юсуфту бир жолу көрүп, ушундай болуп атасыңар, колуңарды кесип атасыңар. А мен муну күн сайын ушу сарайда көрөмүн" дейт да. Юсуф алейхисаламдын башына не деген оор сыноолор келип эле. Доомат кылды, провокация кылды. Бул мени зордоду деп айтып чыкты Фираундга, Фираундун аялы. Бирок ал учурдан да сени куткарып кеткен, сактап кеткен Алланын өзү болду. Анан Юсуф алейхисалам не деди? Фираундун аялы айткан учурда, бул мени зордоду, андай мындай кылды деген учурда Юсуф алейхисалам не деди? Бул жаман нерсеге мени кошкондон көрө Аллахым мени түрмөгө тыгып койгонуң жакшыраак деди. Анан Аллах Таала аны түрмөгө тыгып койду. Сөздөн жаңылбашыбыз керек да. Айтайын дегеним, бүгүн кичине сыноо берип койсо, кайсы күнөөм үчүн деп чыкпа, шүгүр кыл. Ошол күнөөң, ошол сыноону бергендиги үчүн шүгүр кыл. Сен даражаң демек көтөрүлүп атыптыр. Демек сен өлгөн жоксуң. Ушул деңгээлге жетипсиңби? Шүгүр кыл. Ушунчалык оор сыноо берип атасың, Аллахым демек мени ушунчалык күчтүү пенде кылып жаратыпсың деп шүгүр кыл. Юсуф алейхисаламга окшоп сөздөн кете турган болсоң, сен да бара турган жериң башка жак болуп калат. Аллах Таала муктаж эмес эле, түрмөгө тыкпай эле аны ошол жерден сактап коймок. Бирок Юсуф алейхисалам не деди? Түрмөгө деди да. Ошондуктан түрмөгө салып койду. Сен дагы бүгүн Аллах үчүн Аллахтын күч кудуретине таң кал. Адамдардын күчтүүлүгүнө эмес, адамдардын акчасына эмес, бийлигине эмес, Алланын күчтүү экендигине таң кал. Сен кыйын деп эсептеген нерселер, квартира алыш, үй алыш, мынча акчаны мен кантип иштейм деп ойлобо. Сен Алланын кудуреттүү экендигине таң кал. Мына ошондо акыйкат. Мына ошондо көп нерсе эшиктериң, ойлоруң ачыла баштайт. Сөздөн жаңылбашыбыз керек экен да. Ар бир сөзгө периштелер амин дейт го. Сөздөн кетип калба, сөздөн жаңылба. Андан кийин Ибрахим пайгамбарчы, Ибрахим алейхисалам ал буттарга сыйынууга каршы чыгып, өз эли тарабынан отко ыргытылган. Бирок Аллах Тааланын буйругу менен салкын болгон, муздак болгон деген учурда оттун ичи ал үчүн жыргал жашоо болду, бейиштей жашоо болду. Ибрахим алейхисаламдын окуясы өтө чоң окуя. Буну биз айтып дагы өткөнбүз мурда ар бир окуясын. Ибрахим алейхисаламдын башына өтө чоң сыноолор келген. Ибрахим атабыз, пайгамбар Ибрахим алейхисалам. Ошончолук сыноо келген учурда дагы өзүнүкүн бербеген, динден кайтпаган, дин менен сыймыктанган. Аллах Таала буларды сыйлуу кылды. Дин менен азиз болгон инсандарды Аллах Таала буларды көтөрдү. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижрат учурунда Меккеден Мадинага качканда душмандар үңкүргө чейин келет. Абу Бакр радиаллаху анху менен жашырынып турат го. Ошол учурда баягы куштун уясын салдырып, жөргөмүштүн уясын салдырып коет. Аллах Таала кудуреттүү зат. Баягы издеп келгендер бул жерде куштун уясы дагы, жөргөмүштүн уясы дагы бузулган эмес, бул жерге эч ким кирген эмес деп үңкүрдөн кайтып кетишет. Бирок үңкүрдүн астында ошол жерде пайгамбарыбыз, ааламдардын нур жүзү Абу Бакр радиаллаху анху экөө болчу да ошол жерде. Ошондой оор сыноолордон дагы сактап калуучу зат Аллах. Юнус алейхисаламды ичинен, китти ичинен сактап калды. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга күн сайын рисковат, тобекел, ар бир кадамда душмандар өлтүрөм деп калды. Күн сайын Аллах Таала аны сактады. Ибрахим алейхисалам отко ыргытылган учурда оттун ичине сактап калды. Муса алейхисаламды деңизде, бул жагы аскер, бул жагы деңиз, ошол учурдан сактап калды. Сен бүгүн арзыбаган проблема келип калса, Аллага баш уруштун ордуна кимге жалынып атасың? Бүгүн биз бардыгына жалынып барып, эң аягында келип Аллага жалынабыз. Сен биринчи Алладан сура, Аллах де, андан кийин себебин кыл. Бүгүн бардык себептерди кылып келип, анан аягында Аллахым сен бербесең болбойт экен дейт да. Жок, урматтуу мекендешим,
Андай emес. Eki жүздülөрдөн bolbo. Albatta, kaygırуу dagы ötöt. Sığılуу dagı ötöt. Bu күндөр дагы өтөт. Айдын 15 караң 15 жарык. Мусулман үчүн бардыгы жарык. Эгерде сен түшүнө билсең жашоонун, Аллах берген тагдырга ыраазы болсоң, мусулман үчүн 15 жарык 15 караң деген түшүнүк жок. Кээде биз айтып коебуз ошол кичине кайгырган адамдар үчүн. Бирок мусулман үчүн караңгы күндүн өзү жок. Ар бир күн жакшылык, ар бир күн жакшылык, ар бир күн жакшылык. Алтын башыңыздар аман болсун. Сыгылбаңыздар, ойлонбоңуздар, себепсиз кайгырбаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.